Саламатсыздарбы, Регион телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан ачык майк берүүсү аны алып барган мен Нуркыз Элдияр кызы. Ал эми бүгүн бизде конокто таланттуу жигит, мыкты аткаруучу, аккордеонду катыра ойногон Элдар Замиров болмокчу. Студиябызга куш келиптирсиз, Элдар. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, буюрса, Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы? Assalamu alaikum, жакыныңыздарға. Келип алып буюрса. Айтыңызчы, Элдар деп атыңызды ким койгон? Элдар деп атымды албетте чоң ата, чоң энелерим, ата-энем ушулар койгон деп эсептейм мага. Элдар бул элдин керегине жараган адам болсун дегенди. Ушундай болсо керек деп ойлойм да, Элдар деген. Өзүңүз жөнүндө кенен айтып бериңизчи, Элдар деген ким бул? Өзүм негизи Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Коштөбө деген айылында чоңойгонмун. Бала чагым ошол жакта өткөн. Ошол Аксынын кулуну болом. Коштөбө деген айылдан болом. Өзүм 20-дан дагы эмнени айтып бердиң? Канча бир туугансыз үй бүлөдө? Үй бүлөдө 5 бир тууганмын үй бүлөдө. 3 эжем бар, 1 иним бар. Эң сонун. Аккордеонду канча жашыңыздан бери ойноп келесиз? Аккордеонду 7-чи класста болсо керек, 7-чи класста мектепте окуп жүргөндө биринчи жолу аябай кызыгып, айылда Сапаралы Түгөлбаев деген агайым бар болчу, музыкант агайым. Артынан чуркап жүрүп, ага үйрөтүңүз деп отуруп, 7-чи класста болсо керек, бир концертке ырдап чыккан эсимде да. Укмуш ойнойм деп мен бирок чертип бир аз ырдайбыз да. Аккордеондон сырткары дагы кандай музыкалык аспаптарда ойной аласыз? Аккордеондон сырткары гитарада ырдап ойнойм бир аз. Укмуш эмес бир аз ойнойм. Колумузда чертип ырдап ойнойм. Пианинода. Окууңуз ошол музыкалык жаатта да, окуум 9-классты бүтүп келип, Борбордогу Мураталы Көрөнкеев деген музыкалык училищеге тапшырып, азыр учурда ошол жактан билим алып аткан учурум. Эгер музыкалык талантыңыз болбогондо, азыркы кесибиңиз кандай болмок деп ойлойсуз? Музыкалык талантым жок болгондо мен кичинекейимде өзү ата-энем врач болосуң дей берчү. Сени хирург кылабыз, окуу жакшылап окуу, врач болосуң дей берчү, бирок ошол учурдан ошого кызыгчумун, бирок ошол менен эле бирге эле азыр анча чыкпай калды. Атай Өмүрзаков деген бир байкөз бар болчу, бийчи. Ошонун бийлерин көрүп, бийлерин туурап бийлеп, бийчи ошондой бийчи болом дешим да. Демек, бийге да талантыңыз бар турбайбы? Бар болчу, арык кесте деп койсоң. Ошол Атай байкенин бийлерине кызыкчумун да. Анан кийинчерээк музыкага ырдайм деп ыйырчылыкка 4-5 класстан бери кызыгып, буюрса аракет кылып атабыз. Бул жашоодогу өзүңүздү эң бактылуу сезген бир күнүңүздү эстеп айтып бере аласызбы? Мен бир күн мондай деп антип деле бөлгүм келбейт. Бул жарычылыкка, бул жашоого келгендин эле өзү бакыт. Ошо төрөлгөнүм болсо керек деп эсептейм. Бул жарык ата-энеме биринчиден ыраазымын. Ошол адамдын санына кошуп, жарык менен мени тааныштырганына. Ошол күн болсо керек деп эсептейм, бирок антип деле бөлбөйм. Могу күнү мондай, могу күнү мондай. Тирүүлүктө жүргөнүң эле өзү бакыт деп эсептейм да. Демек, ар күнүңүздү бактылуу өткөзгөнгө аракет кылып турбайсызбы? Эң сонун. Анда сизден жагымдуу чыгарма болсун, аккордеондун көрсөтүлгөн. Келиңизден бизге бир жагымдуу ырларды ырдап берели. Жалпы эле теле көрүүчүлөрдүн урматына, жалпы эле Көлдүк кыздардын урматына деп коелу. Келиңиздер. Сыймык Бейшекеев агабыздын Көлдүк кыз деген чыгармасын аракет кылып көрөлү. Бирге чогулуп отурабыз. Көйнөк кийсең көңүлүм сага бөлүнөт, көңүлүң мага күн нуру болуп төгүлөт, көңүлүм чындап бурулуп калды көлдүк кыз, көксөгөн муңуң жүрөктө сыры муңуң.
sağa bölünür, ajarın mağa ay nuru bolup tөгülür. Aşıkmın sizge, aşıktım çındap gördü kız. Atayı sizge arnağan ırımı. Kızıldı giysin kıyalım sağa bölünür, kılığın mağa kızgaldak bolup tөгülür. Kımbatın men böldü kızırım oğlunuz, kılındar boyu bütkösö eken Kımbatın men böldü kızırım oğlunuz, ayrılımdar boyu bütkösö eken ayrılımdar boyu bütkösö eken ay güldük Азаматсыз, эң сонун чыгарма болду. Гүлдүк кыз деп ырдап калдыңыз. Чынын айтыңызчы, сиздин табитиңиздеги кыздар кандай? Табитимдеги кыздар гөлдүк кыз деп ырдаса эле гөлдүктөр жакшы чыгат экенин ойлоп калбаңыздар. Табитимдеги антип мен жер бөлбөйм, могу жактын кыздары жагат, могу жактын кыздары жагат деп көңүлүмө туура келсе, мага кандай кыздар жагат? Ыйманы бар болсо, анан кийин түшүнүктүү болсо, айтып коюшат го, мен сулууна деле карабайм. Мындай болсо болду деп, сулууна да карайм албетте. Сулуу, келбеттүү, арык чырай, ыймандуу, түшүнүктүү, сабырдуу болсо, мен Айтып коюшат го, сырткы келбетин жактырбай туруп, жан дүйнөсүнө эч ким киришпейт деп. Демек, төрт тарабы төп келишкен кыз болуш керек турбайбы? Ошондой десе болот. Сыр болбосо, ырчылыктан азыр канча акча табасыз? Негизи эле ошол ырчылыктан сизге пайда түшөбү? Пайда түшөт. Албетте, бирок эме кылып коюшат го, мен башка жумуш кылам, мен ырчылыкты мындай эле хобби катары алып кетем деп коюшат го кээ бирчилер. Мен мындан азыр ырчылыктан байып кеттим дегенден алысмын албетте, бирок ырчылык мен мындай ушул тарап мен көбүрөөк ушул жакты кесип кылып алгым келет да буюрса. Бирок азыр мен көп табам деп айта албайм. Кээде элдин жакшылыктарында чакырыктар болуп калса бар. Тойлорго чакырып турат, кээде ага. Буюрса алдыңкы күндөрдө дагы жакшылап аракет кылып, шоу чөйрөгө киргенге аракет кылабыз буюрса. Мындан 1 жыл мурун клип тарткансыз, 1 миллион көрүү болуптур. Куттуктайбыз. Анан ошол клипти тартканыңызда канча чыгым болду? Ал клипке чындыгында мен ал биринчи клипим болчу. Чындыгында айтсам, расход жакшы эле кеткен. Башкалар үчүн аз болушу мүмкүн, бирок мен үчүн жакшы эле расход кеткен. Орто эсеп менен алганда $1,500 ашык кеткен. Ошончо сарптагам да. Буюрса, ошончо менетим текке кеткен жок болуш керек деп ойлойм. Ошо буюрса аракет кылабыз дагы буюрса. Ал клиптин сөзү, ону өзүңүзгө таандыкпы же? Сөз обон ыр боюнча кененирээк айта турган болсом, негизи атайын шаңдуу кылып жазган себеби мен ага чейин вообще ырым жок болчу. Ырдап чыга электин аябай мындай жүрөгүңдө от жанып турган сезимдер бар да, ырдайм, ырчы болом деген. Ошол учурда мындай жайраак ырчылар кошуп жайраак ырдасам деле болот эле. Бирок дегенде мен биринчи ырдап атам да, мен ырым ырдасам деле элге өтпөй калса керек деген ой болгон да. Шаңдуу болсун деп. Ошон үчүн шаңдуу болсун, элге өтпөсө, эл укпаса деле тойлордо ырдап жүрө берем да деген ой менен жаздырганмын. Ошондой болгон буюрса. Азырынча анын сөзү обонун айта турган болсом, аранжировка, музыкасы обону баардыгы белгилүү болгон Ильяс Абдыразаков байкебизге таандык. Ал сөзү болсо Тимур Салиев деген акын байкебиз бар.
ошол эки эместешкенбизби. Сиздей таланттуу жигитти ушунча студиябызга чакырып, анан бир эле жолу ырдатып койсок жарашпай калат да. Мүмкүн болсо дагы бир жолу сизден жагымдуу чыгарма болсун, Кичине скучно болуп кетти ошол жерде, шаңдыраак ырдайлы. Шаңдыраак отуралы, калчабы. Суктанам, жап-жашыл айланага, укмуштай жас көркөм, теңелбейт сага гана, теңелбейт сага гана. Ей, тартынбай бери карап, гүлчү жаным деп кучактап жүзүм, сүйчү жаным, түбөлүк гүлүм болуп, жүрчү жаным, сүйчү жанымда. Аралап жашы бердим, келесиң сен жаныма, сезимиң уялыңды, сезилет мага гана, сезилет мага гана. Ей, тартынбай бери карап, гүлчү жаным деп кучактап жүзүм, сүйчү жаным, түбөлүк гүлүм болуп, жүрчү жаным, сүйчү жанымда. Тартынбай бери карап, гүлчү жаным деп кучактап жүзүм, сүйчү жаным, түбөлүк гүлүм болуп, жүрчү жаным, сүйчү жанымда. Түбөлүк гүлүм болуп, жүрчү жаным, сүйчү жанымда. Деген чыгарма болсун. Азаматсыз, эң сонун чыгарма болду. Жана телефондон байланышканда айтып калдыңыз, жумушумдан кеч чыгам деп. Сыр болбосо, эмне жумуш кыласыз? Жумуш азыр туруктуу деле жумуш таба элекмин буюрса. Азыр өзүмдүн квартира төлөгөнгө, арчак-перчак басканыма жумушта иштеп турам. Буга чейин кафеде иштешмүн. Азыр бир аз кичине физический жактан кыймылдайлы деп кара жумушта иштеп атам бир аз. Ошол. Ушундай жумуштарды бир аз кылып, өзүм арчак-перчак басканга квартира төлөп. Өзүңүзгө жаккан, анан өзүңүзгө жакпаган сапаттарыңызды айтсаңыз. Өзүмө жаккан сапаттар албетте эле бардык адамдын биринчи жөнөкөйлүгүн баалайм. Жөнөкөйлүгүн, анан мындай адам менен тез тил табышып, ак көңүлдүгүн баалайм. Анан жакпаган сапаттар мындай көрө албастык жакпайт көбүнчө. Мындай жаныңда эле жүргөн досторуң кээде көрө алышпай коет го, мындай бир ийгилигиң жаратсаң, ийгилигиң көрө албай, сен монтип кеттиң, сен мондай кылышың керек болчу деп көрө албай, ошондой сапаттар бир аз жакпайт. Достуктан бир аз аксаган учурлар болду эле. Достуктан антип деле айта албайм. Андайдан деле алысмын. Досторум жакшы эле буюрса. Алдыда чыгармачылыкка болгон кандай пландарыңыз бар? Пландар буюрса көп эле. Анын баарын айтып отурбай эле иш жүзүндө көргөзүм келет буюрса. Пландар айрыкча ушул 2021-2022 жылга аябай көп план койгом. Ушул чыгармачылыктан бир аз болсо да өзүм ордумду табайын деген ниеттер бар буюрса. Ошол пландарга аракет кылып атабыз. Буюрса жаңылыктарды күтүңүздөр деп коеюн. Буюрса чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анда сизден дагы бир жолу чыгарма суранабыз. Жандуу үн менен. Кандай кыларда бир эле. Eskilерden da bir elende.
Mөлдіріп бүлдір бышқан кезде асманда бүркіт шаңшып ұшқан кезде самайларын сеңселткен аққайыңдар самашып сағынышымды самашып сағынышымды оққан кезде барам саған шолалар кертігімді өпкөн кезде ақ жаңбыр нөшірліп төккен кезде шолалар кертігімді ақ жүзібіз көп күндер арабызда көп күндер арабыздан өткен кезде барам саған ай барам саған деген чыгарма экен да. Бүгүн сиздин ырларыңыз менен биздин студиябыз өзүнчө эле шаңга бөлөнүп калды. Рахмат ушинтип келип биздин студиябызга сонун маанай тартуулап убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анда сизге эркин микрофон болсун. Чоң рахмат. Биринчиден ушул жалпы сиздердин коллективге чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билдирем. Баардыгыңыздар ар дайым ишиңиздерге ийгилик. Жана ошондой эле ар дайым кыргыз элибизде тынччылык, аманчылык, токчулук, бакубатчылык болсун албетте. Атын көчкөр оорудан да алысыраак бололу буюрса, кыргыз элибизде ар дайым тынчтык болсун. Жакшылыкта гана ушинтип жүрө берели жолугубай. Чоң рахмат. Жолук кандай жакшы деп атпайбы? Сизге дагы буюрса чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сизден көп чыгармаларды күтөбүз. Талантыңыз ташкындай берсин. Убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу рахмат. Чоң рахмат баарыңыздар. Чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.